Кыргызстан тоолуу өлкө гидроэнергетикалык дарамети боюнча дүйнөнүн ири, кең жайлуу өлкөлөрдөн өтөт. Ушундай улук байлык жана артыкчылыкты пайдаланбай коюу кечирилгис ката болмок. Экологиялык таза, арзан электрикалык энергия буларды Кыргызстандын гидроэлектростанциялары иштеп чыгарат. Бул элдин жана өлкөнүн кызматына коюлган жаратылыштын жана техниканын керемети. Энергетика тармагындагы жетишкендиктерге жетүү бир нече муундун мээнеткечтигинен жана таланттуулугунан мүмкүн болгон. Мурун Кыргыз СССР азыр болсо эгемендүү Кыргыз Республикасы. Биринчи электростанциялар дизелдик. Кыргызстандын аймагында 1914-жылы Бишкекте жана Караколдо курулган. Бишкек ЖЭСтин кубаттуулугу 25 ат күчүнө болсо, Каракол ЖЭСи 10 ат күчүнө ээ болгон. Булар 100 жыл мурун тармактын эң биринчи, эң кичинекей кадамдары болгон деп айтууга болот. Бүгүн энергетикалык өнөр жай өлкөнүн экономикасынын эң маанилүү тармагы, анын жүрөгү жана негизги кыркалары болуп саналат. 1000 чакырым жол биринчи кадамдан башталат деп чыгыш данышмандыкта айтылат. Кыргыз энергетикасынын биринчи кадамдары бүгүнкү пландардын масштабы менен өлчөнгүс, андан тышкары жеңиштин жана орундаштыруу жолунун башталышы болгон. 1923-жылы биринчи жолу электр өнөр жайлардан тышкары көчөлөргө жарык берүү үчүн пайдаланыла баштаган. Бул Кызыл Кыя руднигинде пайдаланылган. Кыска мөөнөттө бүт өлкө боюнча бир нече чакан ГЭС курулган. 1931-жылы биринчи жогорку вольттогу электр өткөргүч линия эксплуатацияга берилген. Ал Аламүйдүн ГЭС жана Фрунзе ЖЭС 1-де туташтырылган. 1932-жылы Киргизияда энергетикалык ишкана түзүлгөн. Фрунзелик бириккен шаар электр станциялары. 1934-жылы диспетчердик кызматын түзүү жана ФПШС уюштурулган түзүмүн бекитүү жөнүндө токтом кабыл алынган. Факт боюнча бул Кыргызстандагы энергия тутумун түзүүнүн башталышы болгон. Тармактагы өнүгүүнүн жаңы этабы согуш жылдарынан кийин ири энергетикалык кубаттуулуктарды куруу жана эксплуатацияга берүү менен башталган. 1962-жылы 3 курган ГЭС Орто Азиядагы эң ири ГЭСи эксплуатацияга берилген. Ушул эле жылы Токтогул ГЭСи курулуп баштаган. 1961-1966 жылдары Фрунзе жана Ош шаарларынын жептерине энергетикалык агрегаттар курулушка берилген. 1974-жылы Токтогул ГЭСинин биринчи агрегаты эксплуатацияга берилген. Андан тышкары Ат башы, Крупсай, Таш көмүр гидроэлектростанциялары курулушка берилген. 110-500 киловольттуу тармактар курулган. 1988-жылы Камбарата ГЭС-2 курулуп баштаган. Кыргыз Республикасында гидроэнергетиканы ылдамдыкта өнүктүрүү программасы иштелип чыккан. Энергетика бул технологиялык татаал тармак. Бул тармак бардык деңгээлдеги жогорку квалификацияланган адистерди талап кылган жана жогорку деңгээлдеги кадрдык корпуска муктаж болгон тармак. Тармак үчүн адистерди даярдоо Кыргыз мамлекеттик техникалык университетте жүргүзүлөт. Кадрлардын квалификациясын өркүндөтүү жана жогорулатуу тутуму киргизилген. Бүгүнкү күндө тармактын көп улуттуу чоң коллективге Орусия, Туркия, Европа, АКШ жана Кытай өлкөлөрүндөгү жогорку окуу жайларынан билим алган жаш адистер келүүдө. Кыргыз Республикасы региондогу демократиялык жүрүмдөрдүн лидери болуп саналат. Азыркы учурда экономиканы реформалоо, аны заманбаптуу жана жогорку эффективдүү кылуу милдеттери турат. Ушул жүрүмдө Кыргызстандын энергетикалык тармагы өзгөчө ролу үчүн жаралган. 10 жылдардан кийин өлкөнүн электр энергетикалык станциялары жаңы горизонтко чыга баштайт. Өткөн жылдардагы жөн эле жарыяланып, бирок жасалбаган пландар эми ишке ашырылып келүүдө. Максат бул энергетикалык эгемендүүлүктү жана 500 киловольттуу жеке энергия айлампасын түзүү жолу менен коопсуздукту камсыздоо жана жаңы генерациялоочу кубаттуулуктарды куруу. Ушул стратегияны ишке ашыруунун алкагында 500 киловольттуу датка жана кемин көмөк чордондору курулган. 500 киловольттуу датка кемин линиясы өткөрүлгөн. Бишкек шаарынын жеби модернизацияланган. Токтогул жана Ат башы ГЭСтеринде реабилитациялоо иштери жүрүүдө жана башка долбоорлор ишке ашырылууда. Үйлөрдө жылуулук жарыктык болсо энергетика жөнүндө ойлонбойбуз. Свет күтүүсүз өчкөндө гана эстейбиз. Энергетиктер болсо буну түшүнөт жана жарандарга капа болбой ынтымакта. Кыргызстандыктардын үйлөрүнө свет эч качан өчпөй жана жүздөрүнөн жылмаюу кетпес үчүн ак эмгегин аяшпайт.
Кыргыз Республикасы энергиянын кайра жаралуучу булактарын эң көп кандыктарына, негизинен гидроэнергетикалык энергияга ээ. Кошумча энергия ресурстары күн энергиясын, шамалдын, биомассасын пайдалануунун эсебинен көбөйүшү мүмкүн. Кыргыз Республикасы таза электр энергиясын экспорттоо боюнча регионалдык борбору болушу мүмкүн. Кең тажрыйбалуу пайдалануу үчүн толук изилденген жана техникалык даярдалган болуп, чакан жана орто суу агындылардын дараметин пайдаланууну иштеп чыгуу саналат. Кыргыз Республикасы күн энергиясынын чоң дараметине ээ. Күн энергиясын кыш жана күз мезгилдеринде ысык суу менен камсыздоо үчүн толук масштабдуу пайдаланууга мүмкүнчүлүк бар. Негизги маани берүүчү нерселер булар: мал чарбачылык, ошондой эле биогаз чыгаруу үчүн калдыктар. Бул менен энергетикалык жана социалдык маселелерди чечет, ошондой эле айыл чарба үчүн баалуу жер семирткичи жаралмак. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү чөйрөсүндө ченемдик укуктук жана мыйзамдык базалар түзүлгөн жана аны өркүндөтүү иштери жүргүзүлүп жатат. Энергоэффективдүүлүктү жогорулатуу бул отундун 5-түрү деп эсептелинет. Глобалдык деңгээлде энергия үнөмдөө, ошондой эле энергоэффективдүүлүктү түшүнүү, климаттын өзгөрүүсүн турукташтыруу маселелериндеги жашыл технологиясы болуп саналат. Анткени бир гана энергетика бул өзгөрүүлөргө негизги салымын киргизет.